Bismillahirrahmanirrahim. İnvestitsiya berem degen adamdı taap жатқан ақчаны адал емес екенін білсең, ал ақчаны инвестицияға берсе, іштетсең, маға адал еле болу. Негізінен сұруын қайра оқып қойын. Bir адам инвестиция қылған адаткен. Ошол инвестиция деген нәрсе қаржылоо дейлі, қырғызша айтайлы. Егер бір ишке бирөө каржылоо кылган аткан болсо, сен бир бизнес баштаган атасың, бирөө ага каржылаган ат жатат, экөөң шериктесиң. Анан ошол каржылап жаткан адамдын акчасы адал эмес экендигин билип калдым. Эми ошону алып, ошол ишти жүргүзсөм болобу, болбойбу деген маселе. Биринчиден, биз адамдардын акчасын санаганга, аларды териштиргенге акыбыз жок. Ал кандай нерсе менен акча таап атканына биздин ишибиз жок. Мүмкүн башка бизнеси бар. Сен ойлоп атасың, бул кредит акча. Мүмкүн анын башка бизнеси бар. Же ар бир адамдын кылып аткан бизнесин биз билебизби? Билбейбиз. Мүмкүн телефондо отуруп үй алып сатып атат, сен билбейсиң аны. Ар кандай болушу мүмкүн, а? Ошон үчүн шариятыбызда бир гана нерседе ошонун акчасын албоо дурус, калган нерсенин бардыгында дурус. Кылган арам акчасы өзү жооп берет. Ал кайсы? Ал-Хидая китебинде имам Маргинани ушундай дейт. Эгерде бир адам арак саткан болсо, бир адамга, биринчи адамга эки адам арак сатты. Аракты саткандан кийин арактын акчасын алды, анан башка адамдан карызы бар. Аракты саткан акчаны дароо алып туруп карызына төлөсө, карызын доолоп аткан адам жанагы акчаны албашы керек. Бир гана арактын маселесинде. Эмне себептен? Себепти арактан бизде соода жүрбөйт. Арак сатылгандагы неме соода фасид болот, жүрбөйт. Жүрбөгөндөн кийин демек тигинин акчасын жөн эле бул алып алды деген сөз. Онун акчасын жөн эле буга берип койду деген сөз. Бул албаш керек. Бул тигинин акчасы, ортондо арак сатканын соода жүргөн жок. Андан башка нерсенин бардыгында фе'лу фаилин мухтар деген эреже менен ар ким өзү кылган амалына жараша жооп берет. Болду. Эгерде ушул азыр кээ бир адамдардан угуп атабыз ушул маселеничи. Ушундай болуп паланчанын акчасы арам боло турган болсо албашыбыз керек, ара үйүнө барбашыбыз керек дей турган болсок, анда бизде жашоо оорлоп баштайт, таксырлар. Кандай оорлоп баштайт? Эртең менен Марс таксырым Ош базарга барды. Бир чучук алайын, Саудияда жүрүп, бир аз шылынып кеттим, аяктын тоок эле жей берет экен деп. Барсаңыз, бирөө чучук сатып атат, адал. Бисмиллаху акбар деп сойдуң го, жылкынын этинен 2 килограмм, 1 килограмм чучуктан алып келдиңиз. Ал ойду, ал жылкыны мүмкүн ал арам акчага сатып алып келип, сага сатып атканын каяктан билесиң? Андай болсо бизге жашоо жок болот. Эч нерсе албайбыз, эч нерсе кыла албайбыз. Ал каяктан алып келсе ошоктон алып келсин. Арак болбосун, чочконун эти болбосун. Калгандан биз эмне кылабыз? Биз адал акчабызды берип, адал нерсени сатып ала беребиз. Ал эми арам акча менен, кредит менен, башка менен сатып алгандыгына ал өзү жооп берет. Ошон үчүн фе'лу фаилин мухтар деген эреже бар. Ар ким өзү кылган нерсесине жооп берет. Мен бунун кылганына мен жооп бербейм. Ушуга дагы бир бөлүкчө угуп калдык. Ушундай деп айтылып калды. Кээ бир устаздардан да чыкты ушундай нерсе. Сен зина кылган болсоң, ал зина карыз, аны же апаң төлөйт, же эжең төлөйт, же карындашың, же аялың төлөйт. Ушундай маселе барбы? Ханафи мазхабында мындай маселе жок. Ханафи мазхабында зина кылган адам өзү жооп берет. Мен зина кылган болсом, Кудайым кечирсин. Менин карындашым эмне себептен жооп бериш керек ага? Менин карындашым, менин апам эмнеге жооп бериш керек? Эртең Аллах Тааланын астына барганда, "Я Алла, сен адилеттүү зат элең. Менин агам зина кылган болсо шайтанга азгырылып, менин күнөөм эмне?" десе эмне болот? Ошон үчүн шариятыбызда эмне деген Курандын аяты бар. Бирөөнүн айыбына бирөө жооп бербейт. Курандагы аят.
Ар ким өзү өзүнө жооп берет. Эгерде андай кылбасак, сен укмуш болуп, намаз окуп, сонуң болуп бардың, карындашың зина кылган болсо мен төлөсөм, кандай болот аны? Кудайым сактасын, а? Мындай нерселерден болгону ар ким өзүнө өзү жооп берет. Айша энебизге бирөө суроо келген. Кандай? Ыйлагандар жанагы артында калган туугандары өлгөн адамга ыйласа, өлгөн адам азапталынат деген маселе бар го. Уккансыңарбы ошону? Ушундай бир хадис бар. Ушул хадисте айтылганда Айша энебиз эмне деген? Жок деген, бул сен хадисти туура эмес түшүнүпсүң деп жанагы аятты окуган. Бирөөнүн айыбынан бирөө азапталынбайт. Бул ыйлап койсо, өлгөн адам азапталса, мен эмне? Ошондой маселе жок, иншалла. Шариатта ала турган кыз менен канча жолу жолугуп сүйлөшкөнгө уруксат берет. Ушуну мен кайра айттым. Жанагы 3 жолу жолуксун деген маселе бар го. Уккансыңарбы ушуну? Мен ошонун китептерин таппадым. Эгерде бирөө Ханафи мазхабтагы муътамат этибарга алынган китептен ушул жолукканда кыз менен бала жолукканда 3 жолу жолуксун дегенди алып келсе, мен кийинки сабагыма чыгып айтам 3 жолу эле жолуксун депчи. Себеби китепте жок нерсени мен айта албайм. Канча жолу жолугуш керек, аны мен билбейм. Мүмкүн 1 жолу жолугу, мүмкүн 2 жолу жолугу, мүмкүн 3 жолу жолугасың. Качан ошол аял, кыз сага аялдыкка турмушка чыкканга даяр экени көзүң жеткенде гана болду, анан барып туугандарыңды жөнөтөсүн. Бирок 6 ай сүйлөшүп жүрө бер деген маселе эмес, 1, 2, 3, 4, мүмкүн 5 жолу сүйлөшкөндө эмне болот? Ким экенин билесиң. Ошон үчүн биздин шариятыбызда ала турган кызды көрсүн дейт. Мынча жолу жолуксун деп шарт койгонун мен тапкан жокмун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир ансари бети-башы сонун болуп сулууланып эле келип калды. Эмне болду? Үйлөндүңбү деди, кийимдери таза болуп кетти. Үйлөндүм деди. Мен үйлөнгөн атам деди. Көңүл ачылып келип калды. Үйлөнгөн атам сен кызды барып көрдүңбү деди. Жок, көргөн жокмун. Ала турган эле болдум десе, жок, барып көр деди. Себеби мен ансария, мединалык кыздардын көзүндө бир адамдарга көп жага берген бир алымдар айтат, көзү көк дейт. Көк көз болгон дейт да. Кээ адамдар барына жага бербейт да. Мен ушундай экенин байкадым. Барып карап, анан кийин үйлөнгүн деди. Кийин жашооң бузулуп, анын тагдыры да сенин тагдырың да бузулуп калбас үчүн деди. Шариятыбыз ушул хадистин негизинен алымдар анан көргөнгө уруксат берген. Көрсөң болот. Эми ал Ханафи мазхабта мындай болуп көрсө, Шафи мазхабта жолугунча, Малики, Хамбали мазхабта чачын көрсө дагы болот дейт. Бизде Ханафи мазхабта болду, бетин, колуң гана көрөсүң, сүйлөшөсүң болду. Жолугушун адеби кандай болуу керек? Махрам менен барасыз. Сиз барасыз, сизге махрам кереги жок. Кыздын жанында бирөөсү болсун. Кээ биркилер жеңесин жөнөтүп коет. Жолугушуп барганда. Жок, жеңеси кыздын махрамы болуп эсептелбейт. Эмнеси бар? Агасы барсын, эми ийжеси бар. Ал кандай болот? Бир кафеге барасың, жолугушканы, агасы тиги жерде чай ичип отурат, сен бул жерге отурасың, сүйлөшөсүң. Махрамы барышы керек. Эффективдүү жолдорун айтып берип коюңузчу. Эффективдүү жол ушул. Кудайым ошол насип эткен болсун. Кээ бирки суроолорду көрүп атам, дуа кылып коюңузчу, үйлөнө албай атам дегенчи. Ошон үчүн кээде махыр кымбаттап кеттиби, же кыздардын талабы күчөп кеттиби, же тиги бала бир аз тормуздук кылып атабы билбейм да. Үйлөнө албай атам дегендер көп болуп атат. Көп суроо келип атат. Аллах таалам баарына жардам берген болсун. Ошо аракет кылыш керек. Дуа менен иш бүтпөйт, Чуба устаз айткандай, аракет кылыш керек. Ассаламу алейкум. Кандай күнөө кечирилбейт? Адам акысына кирип, унутуп калган болсо эмне болот? Деп суроо. Кандай күнөө кечирилбейт? Адамдын акысына кирип калыптыр, унутуп калыптыр дагы, калып кетти. Эми кыяматта мен эмне кылам дейт. Негизинен кандай күнөө кечирилбейт? Адам менен адамдын ортосундагы маселени Аллах Таала өкөнү таштайт, өкөнү чечкиледи. Адилеттүүлүк Аллах Таала. Эмнеге кеч?
Эгерде эки адам бири-бири менен мамилеси начар боло турган болсо, Аллах Таала өкүмүн чечип алат дейт. Ошон үчүн кечирим сурай турган адам барып ошол зулум кылган адамдын өзүнөн кечирим сурайсың. Аллах Таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадисте айтат, залим менен Аллах Таала, мазлум менен Аллах Таала арасында парда жок дейт. Мазлум дуа кылса, дуасы дароо кабыл болот дейт. Демек, шариатта кечирилбей турган, кыяматка калып кетип өкүмүн чечип ала турган маселе бир адамдардын арасында бейнел ибад, адамдардын арасында мамиле. Бирөөнүн маселесин гыйбат кылган болсоң, акчасын жеген болсоң, урдаган болсоң, урган болсоң, өзүң менен барып чечип ал. Андан кийин эң чоң күнөө бул ширк, Аллах Таалага шерик кошуу. Кечирилбейт. Өткөндө мага бир суроо берди. Аллах Таала кечире албайбы же кечирбейби дейт. Аллах Таала кадирун аля кулли шей. Аллах Таала бардык нерсеге кудуреттүү. Бирок ошол эле мезгилде Аллах Таала ла юхлифул миат. Өзү берген убадага да каршы чыкпайт. Сени бейишке кирем, ибадат кыл, амалдарың аткар, тура жүр, бейишке киресиң деби, бейишке киргизет. Жаман болсоң, арам жолдо жүрсөң, шариаттын талаптарын бузуп, мени тааныбасаң, тозокко киресиң деди, тозокко киресиң. Бирок ошол чоң ширктен башкасын Аллах Таала мээримдүүлүгү менен кечирбей экен. Кыяматка барганда коюшу пендем шерик кошконду гана кечирбейт экен. Кечире албайт эмес, кечирбейт. Себеби өзүнүн убадасына Аллах Таала эмне каршы чыкпайт. Мен ширкти кечирбейм деген Аллах Таала. Көп жылдык каза намаз окуш керекпи же илим алууга убакыт бөлүш керекпи? Жанагы адам, эгерде бир адамды зулум кылды, акчасын жеди, унутуп калса, ошонун атынан садака кылсын. Аллахым, мен эсимден чыгып калды, же болбосо бир садакаларды кылсын, мен бирөөлөргө билбей зулумду кылып койгон болсом, ушунун кафараты болсун, Аллахым кечиргин. Мен таппай атам, барсам, өзүнөн барып кечирим сурайт элем деп, үзүрүңдү даярдап кой. Аллах Тааланын астына барганда үзүрүңүз даяр болсун. Аллахым, ушундай болду. Унуттум, кечирим сурайын дедим, ошонун атынан мен садака кылдым десе, тияка барганда ага деле ошол керек садакачы. Кечирет иншалла. Андан кийинки суроо, көп жылдык каза намазды окуу керекпи же болбосо илим менен алек болуш керекпи дейт. Каза намаз, каза орозо бул мойнуңуздагы карыз, милдет. Кандайда бирөөдөн $1000 алдыңбы? Аны беришиң керек. Карыз же болбосо бир алынган милдеттеме сөзсүз өзүнүн несин табышы керек. Сиз Аллах Тааладан карызсыз. 12 жаш, 14 жаш, 15 жаш балагатка жеткенден баштап намазыңызды окушуңуз керек эле. Себептерден бир себеп болду, сиз намазыңызды окубай калдыңыз, казасын кармап беришиңиз керек, окуп беришиңиз керек. Орозоңуздун казасын тутуп беришиңиз керек. Ошол эле мезгилде илим да кылыш керек. Өткөндө дагы бир суроо келди. Мен каза намаздарын окуп, намаздан кийинки сунанур раватиб, пайгамбарыбыз бизге суннатул худа, бизди туура жолго баштай турган сүннөттөрдү таштаган. Пешинин алдында 4 рекет сүннөт, жуманын астында 4 рекет сүннөт, жумадан кийин 4 рекет сүннөт, пешинден кийин 2 рекет, багымдаттын алдында сүннөттөр бар го. Ушуларды окубай мен казамды окусам болобу дейт. Мен айттым, каза карыз, бул сүннөт, экөөнү тең аткар. Убактым жетпей атат десе, мен айттым, сүннөттөрдү аткара бер дагы, каза намаздарыңа аракет кыла бер. Эртең Аллах Тааланын астына барганда үзүрүң болсун. Аллахым, аракет кылдым. Орозомду кармаганга аракет кылдым, каза намаздарымды тутканга аракет кылдым. 7-шинче туттум, калганы калып кетти. Кечирин десең, Аллах Таала менен сенин ортоңдогу кээ бир маселелерди Аллах Таала кечирбейт экен. Демек, экөөнү аралаштырбаш керек. Илим алыш бул парыз. Казаны кармап беришиң да парыз. Демек, экөөнү аралаштырбаш. Ушу доим суроо келет. Бир ибадатты экинчи ибадатка киргизбегенге эле жаман кызык болот да биздин. Менин казам бар эле, ошол казамды Ашура күнкү орозого кошуп ийсем эмне болот? Ашуранын өзүнчө соо, казанга өзүнчө соо. Жанагы Шаввал, Рамазандан кийинки тутула турган 6 күндүк орозо. Рамазан менен каза болуп кетти эле, Шаввал экөөнүн Кудайым берген го убакыт дагы бар го, эмки Рамазанга чейин. Бир ибадатты экинчи ибадатты кошуп койгон жакшы. Бирок кээ бир ибадаттар бар, бири-бирине кошулуп кетет. Ага биздин алымдар маселени чечип койгон.
Тахиятул масжид mesela. Мешітке кіргендегі мешіт ақы оқу мәселесі. Бұл тахиятул масжид мешіт ақы деп қойды. Мешіт ақы емес өзі. Мешіт менен саламдашу намаз. Тахиятул масжид мешіт менен саламдашу. Кіргеніңде мешіт Аллахтың үйіне саламың, сол 2 рекет намаз. Кабаға барып қалсаңыз, Аллах Тағала барыңызға насип етсін. Ал жақтағы мешіттің тахиятул масжидіне таваф қыласыз. 7 жол айланасыз, ошол тахиятул масжид. Ошоны айтат да, мен ошол маселеде гана ушул тахиятул масжидке башка намаздарга кирип кете берет. Себеби максаты эмне десе, максат мешитке кирип намаз окуу. Сен 2 рекет намаз окудуң, келип пешиндин 4 рекет сүннөтүн окусаң намаз окудуң. Тахиятул масжид ичине кирип кетет. Жада калса биздин Ханафи китептеринде айтылган, эгер билсеңиз тахиятул масжид окуй элексиз, жамаат фарзды окуп аткан фарзга кирип кетсеңиз, тахиятул масжид ошонун ичине кирип кетет. Сону ала бересиз. Тахиятул масжид bir günde bir meşitke bir жолу окусаң ошо жетиштүү болот. Ар бир киргенде окуу милдеттүү эмес, өзү мустахаб. Түшүнүктүүбү? Аллахым разы болсун. Дарат гусулдагы суу жетпей калды дейт. Дарат гусулда дагы суу жетпей калды деп шектене берем. Көп суу коротом, кантип кутулсам болот. Дарат алганда дагы, гусул алганда да шектене берет экен. Суу жетпей калды, таза болбой калды. Бул васваса дейт, оору бул. Бул оорудан кутулуунун эң жакшы жолу аузу биллахи минеш шейтанир ражим. Көп айтыш керек. Пайгамбарыбыз салават айтыш керек. Бул оору экен. Сиз элестете албай атасыз. Бирок адамдарда ушундай бар экен. Бунун экинчи дарысы васваса, илим алыш керек. Илим алгандан кийин сизге илими жетет. Качан гусул алганыңызда, качан сиздин гусулуңуз өттү, эреже бар. Эрежени билгенден кийин шайтан башыңызга чапса деле бүттү дейсиз, болду. Мен парыз аткардым, болду. Гусул алганда эч бир жерде куру жер калбаш керек. Бисмилла, болду, бүттү. Оозуңузга, мурдуңузга суу алышыңызга болду, бүттү. Дарат алганда дагы, ороз алган, гусул алганда да. Аллахым берекесин берсин. Namaz izlemesini koyup koyunca 38 minut kalıptır. Ne oldu? Bir problem var. Ustaz, o vakitte kantip tuğra bölüştürsek bolot. Siz kantip bölüştürösüz deydi. Maşallah. Bunday uğur sorularla dövürüş gerek dey. Cevap veriş kıyım olan sorular. Al vaktu kas-sayf. Vakit kılıçka okşoş deydi. Sen andan paydalanmasan seni kesip kelip jok kılat deydi. Adam özünün vaktısına güyüşü gerek. Vakit degen ömür. Ömüründün her bir getken, paydasız getken vaktısına ökünüş gerek, kapalanış gerek. Men zehriге batam degen adamlar doğup kaldık. Adam emnege zehriге dey. İşte okuş gerek. Vakit ömür. Vakitті tertipleş gerek. Men özüm aytpayınчы bir жакшы адамды айтып берейин. Түндө жазат. Мен эртең эмне иш кылам деп. Эртең менен могул жакка барам, мына ишимди бияктан бүтүрөм, мындан бияка барам, бияда обед кылам, мындай кылам. Иштерим асырга чейин бүтөт экен. Асырдан кийин, эгерде бир иштер болуп кала турган болсо, асырдан кийин ошо иштеримди бүтүрөм деп план түзөт. Ошол адамдын кыла турган ишинде береке болот. Себеби жүрө бербейсиң да баардык ишиң бүтпөйчү. Демек, вакытты эмне кылыш керек? План түзүш керек. Эртең эмне кылам? Илим алганда да ошондой болуш керек. Мен кайсыл китепти, бул айдан каяка чейин кайсы китепти окушум керек? Кайсы устаздын угушум керек? Эмнеге барышым керек? Анан ошондо илимдин берекеси болот. Же болбосо бир илим ала турган жериңизди дагы тактап коюшуңуз керек. Мен бул жакка барсам кандай илим алам бул жак? Кайсыл жактан убактымдан көбүрөөк пайдалам? Ошон үчүн мен илим алам деген жигиттерге Иорданияга баргыла деп дайым сунуш кылам. Себеби мен өз көзүм менен барып ошол жакты көрүп окуп келдим 5 жыл. 5 жылга жакын. Ал жакта ушундай тартип түзүлүптүр. Аны түзгөн адам да убактысына ушундай бекем киши да. Устазы Салах Абул Хадж. Ал жакта азыраак убакытта тезирээк алым болот экенсиң. Башка жакка барсаң 15 жыл жүрөсүң, жүрө бересиң.
Иорданиядагы илимде убакыт ушундай кылып бөлүнүлгөн, программа ушундай кылып түзүлгөн, сен каалаба мына убакытта бүтөсүң. Себеби Саудияда окудум мен, Мекке шаарында. Ал жакта бакалавр, магистратура, докторантура деген бөлүмдөр бар. Бакалаврга кирсеңиз, бисмилла, 8 жыл бакалаврда окуп жүрө бересиз. Мамлекет сизге стипендия төлөй берет, жүрө бересиң. Бирден, экиден сабак алып, сени текшерген инсан жок, студент көп. Адамдар ошонун убакыттын өткөнүнө сүйүнүп жүргөндөр бар. Бирок кээде биз ошентип созгонбуз, бирок ошо менен башка жактан пайдаланганбыз. Устаздардан барып сабак алыпчы. Иорданияда андай эмес. 3 жыл, 4 жылда кааласаң кааласаң бүтөсүң. Система ошондой. Өлсөң да бүтөсүң ошону. Андан эрте бүтөм десең, ага да шарт түзүп берип койгон. Андан эртерээк бүтөм, менин укмуш күнү түнү окуйм, көбүрөөк сабак алам десең, андан да азыраак убакытта бүтөсүң. Мен мисалы үчүн 1,5 жылда 4 жылдык бакалаврды бүтүрдүм. Келинчегим 1 жылда бүтүрдү. Кээкелер 4 жылда бүтүрөт. Аракет кылсаң, шарт түзүлүп койгон. Демек, убакыт да бүт нерсеге байланыштуу. Илимде болсун, жашоодо болсун. Анан кээкелер убакытынан кош көңүл кылып, бүгүнкү кыла турган ишин эртең бүтүрөйүн, эртең кылам да сен убакытың кетип атат. Эртең башка иш кылыш керек. Бизди карабайт. Жашоо карабайт. Кетип атабыз. Менин пайгамбарыбыз менин үммөтүмдүн ömrü 60 менен 70'in 50 менен 60'ın ортосунда деди, аз калып атат. Демек, убакыттан байланыш керек. Мани, мази булар нажаспы. Жуулгандан кийин деле так калып калса намазга жарай береби? Мани, мази нажаспы. Жуулгандан кийин так калса деле намазга жарай береби? Бұл кішіне илім оқып атқан бала екен, ұсылы оқшаш. Мани, мази. Мани деген бұл ұрықтық. Адам жарала тұрған ұрық. Мази деген несі аялың менен жақынды қылып, өйшіп житташқанда шыққан сұйықтық. Бұл екі нәрсе тең нажас деп есептелінеді, даратты бұзат, киімді нажас қылады. Бұны тазалаш үшін жуыш керек. Егер құрғап қалса, уқалап салса дағы тазаланады. Біздің фик кітептерде шундай мәселе бар. Суысын жууш керек, курап калса, укалап салса болот. Эгерде жуугандан кийин анын кээ бир белгилери калса деле, кийим таза болуп эсептелинет. Жубайыңыз менен жакындык кылган соң дароо жууган дуруспу? Эгер убакыт чыгып кете турган учур болуп калса дейт. Жакындык кылгандан кийин бир аз кыймылдаш керек. Даратканага барыш керек. Себеби бая чыкпай калган нерсенин бардыгы чыгышы керек. Эгерде бирөө ванна кечиресиң, ваннанын ичинде ушундай иш болуп туруп эле, бияка карап душ менен жуунуп чыккандан баскандан кийин чыгып кетсе, кайра гусул милдети болот. Ал спальныйда болгон маселеге анда бул сүрөт түшпөйт. Себеби спальныйдан басып барасың да даратканага. Же болбосо бирөө көтөрүп ваннага алып келсе дагы болуп алды. Жуунуп чыккандан кийин кайра чыгып кете турган болсо. Себеби бул муктаждык. Буну айтышыбыз керек. Себеби эгер ушуну элдерге түшүндүрүп койбосок, мүмкүн намазы дурус болбой калды. Анан ушул суроодун түпкүрүгүндө ошол болот да, кийин чыгып кетсе эмне болот, дароо алса эмне болот деген. Анан убакыт кандай? Гусул албастан жүрө берүү жакшы эмес. Тезирээк жуунганга аракет кылыш керек. Бирок экинчи планыңыз бар болсо, анда дарат алып жатып алсаңыз болот. Барып даратканага барып, киши даратты, чоң даратты кылып, дагы дарат алып туруп жатып аласыз дагы экинчи планды эртең менен. Анан эртең мененки планыңыз болуп, дагы жуунуп, эртең менен дагы жуунганга оорчулук болуп кала турган болсо, шарият ошого уруксат берет. Анан жанагындай кылып көчөдө, машалла эртең менен туруп алып, баамдаттан кийинки болуп жүрө берип, анан пешиңге жакын калганда душты издеп жакшы эмес, Гусул менен гусулсуз жок жүргөн жакшы эмес. Эй, машалла, анакей суроо көп келди. Инвестиция боюнча суроо. Бизнеске деп акча алды, бирок ал ишке акча салбай эле өзү иштетти. Анан мага өзү эле акча кошуп берип койду.
Ал берген акча риба болуп, мен үчүн арам болбойбу? Токтоң. Инвестиция боюнча суроо. Бизнеске деп акча алды. Бир жактан акча алды. Бирок ал ишке акча салбай эле өзү иштетти. Жанагы алган акчаны эмес, өзүнүн акчасы менен иштеп турабы? Жок, ошо берген акчаны бизнеске деп алды да, бизнеске иштетпей эле өзүнүн бир ишине иштетти дагы. Берки инвестормун деген акчага, адамга, вот мынакей проекттен чыккан акча деп туруп берип койду, өз үлүсүнө коюшуп акча. Токтоң. Биринчиден карыз алып аткандан кийин ага сиз эмнеге иштетесиз? Ал сиздин акыңыз. Карыз алып атасызбы же? Инвестицияга алына турган болсо сөзсүз түрдө ал ошол түзүлгөн проектке гана иштетилиш керек. Андан башка проектке иштетсе бул эмне болот? Ал карар, бузукулук же болбосо алдамчылык болот. Мисалы үчүн мен инвестиция чакырдым дагы, мен могул жерге больница саламыз, ал сүйүнүп машар десе, мен баня салып коюм, чайхана салып коюм. Окшошпойбу? Туурабы? Демек, ошону эмне кылыш керек? Айсыл нерсе. Анан кийин өзүнөн чыгарып акча кошуп берип койгон, бул эмне? Риба, ошол сүткөрлүктүн өзү. Кеңешиңизди айтып коесузбу сураныч дейт. Күйөөм кайын журтка жалгыз барып кел деп, ал мен болсо жалгыз баргым келбей, барсак экөөбүз чогуу барабыз деп азыр келишпей жатабыз. Бул аялдардын суроосу эмне каяктан келип атат, таң калбагыла? Тияк түз эфир болуп атат, Кеңешиңизден муктажбыз дейт. Күйөөм кайын журтка жалгыз барып кел дейт. А мен болсо жалгыз баргым келбей, сен менен барам, бул тараш болуп атат дейт. Эми күйөө кайын журтка сөзсүз баруусу милдет эмес. Мүмкүн анын башка планы бар. Эгерде жөн эле жатып барбаса, эми бул эмне мустахап, жакшы барып кайын журттан кабар алып турган жакшы. Бирок эркектин милдети эмес. Барып турган жакшы болот, Ага урушуп талашпаш керек. Сиздин өзүңүздүн жөнөтүп атканга шүгүр деңиз, барып келиңиз. Кийинкилер жөнөтпөй дагы, Кайненем шаарга келгенде апа мен жалгыз барбайм деп айткан элем. Кайненем шаарга келгенде апа мен жалгыз барбайм деп айткан элем. Кайненем кайра күйөөмө айылдан чалып жибербейсиңби деп жатыптыр дейт. Кандай? Кайненем шаарга келгенде апа мен жалгыз барбайм деп айткан элем дейт. Бул кайын журтка барат экен, бул жака барат экен. Кыз өзүнүн үйүнө эмес, тиги баланын үйүнө барат экен. Апенд экен го бул. Аялыңды жетелеп продукты кылып алып бар өзүң атаңдын жанына. Өзүң барышың керек болсо, анан аялың барам деп атса барбай койгон жакшы эмес бул. Уят болот, сөзсүз барыш керек. Достору дейт, ошентип аялдарын жөнөтүп коюп, өзүнүн ата-энесине барбайт ошолордон үйрөнгөн ошо. Жок. Өзү уят нерсе, сенин ата-энеңдин үйүнө кетип атса. Анан сен аялыңды жөнөтүп коюп өзүң калып калсаң, ал аякта өзү зорго сени бир коргоочу керек да, сен барып тунтуп турасың. Ошого өзүңдүн ата-энеңе барбасаң уят болот, Милдет бул. Шариаттын милдети, барсың. Assalamu alaikum, кандайсыздар, дамла иштериңиздер жакшыбы? Менде суроо бар эле. Негизичи суроо берип аткандачы, ассаламу алейкумду ичиңизден айтылуу сурооңузду жаза бериңиз. Себеби убакыт кетирүүнүн кереги жок, Азыр эле убакыт боюнча сүйлөдүк, Мен садака жана быйылкы түшүмдөн үшүр берейин дедим эле дейт. Садака жана быйылкы түшүмдөн үшүр берейин дедим эле. Садака бул сиздин өзүңүздүн ыктыярыңыз менен бере турган Кудай жолундагы берген ибадат амалыңыз. Ал эми үшүр сизге милдетиңиз, экөөнүн айырмасы. Бирок 100 миллион карызым да бар. Карызымы кутулганым жакшыбы же үшүр бергеним жакшыбы дейт. Карызыңыздын маселеси башка, үшүрдүн маселеси башка. Эгерде Алла разы болсун. Жабылып калса кайра ачып бересиз. Анан суроону жооп берейин, кайра бересиз. Эгерде жанагы үшүр бербей турган даражада кембагал боло турган болсоңуз, жок, зекет бербей турган даражада
Кембагал боло турган болсоңуз, карызыңыз болсо, эмне зекетиңди бербе, сен эмнени бер дейбиз? Карызыңды төлө дейбиз. Ал үшүр болсо бул жерден чыккан нерсеге бериле турган нерсе. Жердин акысы деген сөз. Аны бересиз, а? Зекетти бербесеңиз макул. Түшүмгө зыян жетип калабы деп коркуп атам. Бале апаттарды көрүп атасыз го. Оштон боломун дейт. Эми ошол Кудайдын буйруктарын аткарбасаңыз, жанагындай болбосоңуз, бале келет деген дагы эмне так эмес, бирок биз эмне дешибиз керек? Аллах Таала бизге ушундай бир өзүбүздүн күнөөбүз себебинен бале жөнөтпөсүн деп дуа кылышыбыз керек. Зекетиңиз зекеттей бериңиз, үшүрүңүздү үшүрдей бериңиз. İmam amallarınız жақшы. Дамыла менин сурам, bir kız бар. Ал kızды bir жыл мурун күч колдонуп зордуктаган, анын үй бүлөсү айтышы боюнча дейт. Жақшы деле интимный отношения болбогон дейт. Ошол кызды алсак болобу? Кызды текшерте элек экен. Кыздыгы барбы, жокпу? Аллахым өзүң кечир бизди деп ала берейинби дейт. Бул bizde şeriatımızda kaçan janagı kız emes dep aytылат. Эгерде никеси жок зина кылып ошол адамдарга таркыган болсо, же болбосо бир операция жолу менен кетип калса, же башка нерсе болуп калса, мындай мезгилдерде шарият аны кыз деп өкүм берет. Эгер андан кан же бир нерсе чыкпаган болсо да. Анан кыздык маселе бул шарияттагы бир эң негизги нерсе эмес. Эң негизги нерсе ортодогу ишеним. Эгерде ишенич болсо, анын сойку экендиги ачык болбосо, элге тарабаган болсо болду. Ал кан ар кандай болушу мүмкүн. Азыркы мезгилдерде ошол кан чыкпай эле калыптыр азырчы. Көп экен ошондой. Эмне? Мектепте физкультурага барган, же велосипед тепкен, же бир арыктан секирген, же бир нерсе болгон, же ооруган, же айызы көп келген. Биздин китептерде ушундай дейт. Айызы катуу келип дагы кыздык нерсе ал неме нерсе экен, ошол кетип калуусу мүмкүн экен. Эми ушундай болгон болсо, өзү да айтат го, бул нормальный эч нерсе болбоптур депчи. Эрдик кылып өзүңүзгө ишенсеңиз алсаңыз макул. Эртең бир аз урушканда эле ошого пешенеге коюп, анан акмактык кылам десеңиз тийбеңиз, албаңыз. Анын тагдырына бузбаңыз, мүмкүн бир жакшыраак эркек чыгат, сөзүнө турган, аны уят кылбаган. Анан ушу урушканда эле баягың деп эскерте берсе, ал акмакчылык болот, а? Эгер ошого турсаң, сөз берсең, анда бир чоң айкөлдүк кылган болосуз. Аллах Таалам берекесин берсин. Биз швейная машинка сатабыз дейт. Жанагы тигүү машинасы экен, а? Банк менен мурабаха аркылуу. Кээде башка региондорго сатсак, алар банктагы сотрудниктер, же болбосо жана ишчилери мурабаханы билбей обычный кредит кылып берип салышат. Ошондон калган пайда акча адалбы же адалбы эмне кылыш керек дейт. Биринчиден таксырым. Сиз бир банк менен иштешип аткан болсоңуз, банк дедиби? Bir bank менен иштесеңиз, банк менен так келишимди түзүп алыңыз. Сиз машина сатасызбы? Так түзөсүз. Мурабаха деген соода, ушундай соода шариятта уруксат берилген. Аны азыр мурабахага деп барып эле документ тапшырып туруп, акчаны алып туруп, карызын төлөп койгон учурлар болуп атат экен. Башка нерсеге жүргүзүлгөн абалдар болуп атат экен. Жок, мурабаханын сүрөтүн мындай жакшы түшүндүрүп берейин. Мурабаха деген соода сиз үй, же машине, же трактор, же бир нерсе алган атасыз. Аны алам деген акчаңыз, жетиштүү акчаңыз жок. Сиз банкка барасыз дагы, ислам терезеси менен иштеген, мисалы үчүн Кыргызстан банк, Эм банкка барасыз дагы, айтасыз, мен муну тракторду алган атам. Мага мурабаха жолу менен шуну алып берили. Дегенде банк тиги трактордун ээсин чакырат. Канчага келиштиңер? $10.000. Сооданы карайт, $10.000 нормальныйбы? Базарда ушундайбы? Банк тракторду сатып алат өзүнө. Тракторду алам деп аткан адам ойда турат. Банк жанагы адамдан тракторду сатып алат, үйдү сатып алат, машинени сатып алат, телефонду сатып алат. Сатып алат дагы болду, тиги акчаны берет, ал кетти, болду, сиз менен да, муну менен да иши жок.
Эми мен жанагы мага трактор алам деп аткан адам менен экинчи соода башталат. Мен айтам, эми мен сага сатамын. Жанагы тракторду 10 000 долларга алдымбы? Эми мен ал жерге өзүмдүн наценка баамды коем. Кошуп сатып атам. Эмне кошуп сатып атам? Себеби мурабаха менен сатып атам. Мурабаха деген нерсе мен пайда көрүшүм керек ал. Буга 7 жылга тракторду берип атам. Ошондо 10 000 долларга алынган трактор мүмкүн буга 12 000 же 13 000 долларга түшүшү мүмкүн. Бул кайсыл жактан пайда таап атат? 7 жыл убакыттан пайда таап атат. Трактор азыр колуңа түштү, бисмилла барып ишин кылып атасың, ишин бүтүп атат, ай сайын аз-аздан акчаңды төлөй бересиң. Үй сатып алган болсоң, бисмилла сразу үй сатып алып үйүңө кирип жашап атасың 7 жыл. Бирок көбүрөөк акча төлөп бересиң. Эмне себептен? Банк же болбосо башка эле бир акчасы бар адам бир эле банк кылышы шарт эмес буну. Жөнөкөй бир бай деле кылышы мүмкүн. Акчасы бар. Буга сизге шарт түзүп берип атат. Шарт түзүп бергенде кишини акча алып атат. Мен дагы курсант, бул дагы курсант. Мына ушуну мурабаха дейт. Эми кээ банкка келет дагы, мен ушу банктан акча алайын деп атса, банк берип коет. Ал ортодо бир нерсе сатып алыныш керек. Сөзсүз түрдө нак акча берилмейт. Сөзсүз бир проект алып келишиң керек. Же үйүмдү ремонт кылам дейсиң, же болсо үй сатып алам дейсиң, же жер сатып алам дейсиң. Андан кийин ошол жерди экинчи соода менен жанагы алып аткан адамга сатылат. Эгерде мына сурооңуздай болуп, аны жөнөкөй кредит менен берилген болсо, өлдү силердин соодаңар арамга түштү. Бирок сиз билбегенсиз, ошо андан алынган акча сиз үчүн адал болот, банк жооп берет аны. Болду, кирип кетти да, билбей каласыз. Эгерде жүрөгүңүз ушунчалык такыба болсо, ошол нерсени Кудай жолуна садака кылып ийсеңиз жакшы, арам кошулду. Бул нерсени шариятыбызда малул хабис дейт. Таза эмес акча. Таза эмес акчаны алып чыгасыз дагы огородко коюп туруп, доллар болобу доллар, сом болобу сом менен үстүнө бензинди төгүп туруп өттөп ийесиз. Ушундай кылам? Андай кылынбайт да. Адамдар ушинтип атат, ал арам акчаны эмне кылыш керек? Арам акчанын адалдоонун жолу аны садака кылыш керек. Ана эмне өрттөсүнбү? Жана арам акча менен келди, мен аны жебешим керек жана суроо келди го. А эмне кылат ал акчаны? Арам акчаны. Ал арам акча ма'нави арам. Жанагы долларга бир зара бир нерсе тийип калган жок, ал доллар ошол эле бойдон. Болгону ма'нави арам болуп калды. Аны адалдоонун жолу жанагы огородко алып чыгып өртөп салуу эмес. Аны садакага бересиң. Же мечит салганга бересиң, же муфтия салганга бересиң, же болбосо окуп аткан талабага бересиң, студентке. Ага адал. Мына акчанын арам болгондугу ал ошол өзү жооп берет. Тиги экинчи колго өткөндө ал-хукму ятагайяру битагайюрлет. Колдун өзгөрүүсү менен өкүм өзгөрөт. Менин колумда арам болчу, бул адам өткөндөн адал болду, кол өзгөргөндөн кийин. Буга алымдарыбыз Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бир амалын далил келтирет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам үйгө келсе, үйдө этпи ушундай бир нерсе бар экен. Кел алып кел тигинден жейди десе, энебиз аялдарынан бир аялы, бул садакага келди я Расулаллах. Сага садака жеш арам. Пайгамбарыбыз садака жебейт. Пайгамбарыбыздын үй бүлөсү садака жебейт, арам болот. Садака деген негизи кир нерсе. Мендеги анча-мынча кемчиликтерим Кудайым өзү кечирсин деп буга бересиз ушу. Бирок ал кийинки адамга өткөндөн кийин анын өкүмү өзгөрөт. Бирок пайгамбарыбызга бул өкүм хас, өзүнө гана ушундай. Жер бетинде эч бир жок, ушул пайгамбарыбыз гана садака албайт. Пайгамбарыбыз эмне деди? Садака экен, макул силер жеберле деди. Жок. Ал сага садака деди. Сен эйлик кылгандан сен бизге хадия кыласың деди. Алып келди, жейбиз деди. Ал садака пайгамбарыбызга түз келгенде жеш мүмкүн эмес болчу. Ал садака жана пайгамбарыбыздын аялынын үйүнө келген да. Үйүнө келгенден кийин ал садакага пайгамбарыбыздын аялы энебиз эмне болду? Эйлик кылып калды. Колуна өттү, тиги таштап кетти, бунун колуна өткөндөн аны эйлик кылды. Эйлик кылгандан кийин аны кайсыл жака жумшаганга ал өзүнүн акысы болот. Ал пайгамбарыбызга тамакка хадия деп берет. Алып кел, бизге хадия, сага садака деди. Ушул жерден алымдар эризе чыгарган, бир колдон экинчи колго өткөндөн өкүм өзгөрөт. Ушул хадис ачык далил. Сурооңузга
Жооп бердим, а? Аллахым разы болсун. Ошондо мамлекет берип аткан ипотекалар, курулуш компаниялар берип аткан рассрочкадагы квартиралар кандай болуп калат? Эми өткөндө мен бир сунуш кылгам. Чуа устаз айткандай бизде сунуштар жаман көп да. Мамлекет шуну туура көзү менен карап, элибизге пайда тийсин. Мусулмандар 80%, Кыргызстандын эли 80%, 82% мусулман болгон өлкөгө биз процент менен акча бербейли, арамдан бербейли деп, жанагы ипотека 6%тен берип атканды мурабаха жол менен бере турган болсо ушул адал болот эле. Мамлекетке дагы пайда болот эле, адамдар да калганга жеңил болот эле. Ошол 6% менен берсин мурабаханы элге. Эл алсын ошону. Процент менен үй берсинби, 6% менен мурабаха менен болсун, болду. Кредит менен эмес, мурабаха менен. Мурабаханын сүрөтүн түшүндүрүп бердим. Элибизге да жакшы болот эле, мамлекетке да пайда келет, адал акча. Эми ушуну биздин башчылар түшүнүп, азыр биздин мурабаха 14-15% менен берип атат азыр банктарда. Кымбат болсо дагы аркасында пениясы жок экенде мусулмандар ошону алып атат. Эгер мамлекет 6% менен мурабаха кылып койсо, ошол эле пайда түшөт, балки андан да көбүрөөк пайда түшөт. Адал жол менен түшөт эле, мамлекетке да жакшы болот эле, элге да жакшы болот болчу. Эч кандай мамлекет зыян тартпайт. Ошол кредит ипотеканын өзү. Болгону мамлекеттикинде дагы мен билгенден пения бар. Төлөбөй калсам эмне болот? Өчөт. Аны шариаттыкындай кылып, кичине өспөй турган кылып койсо, алып аткан адамдар адал ипотекаларды алып калат эле. Бирок ад-дарурату тубихул махзурат деген эреже бар. Оорчулук, кыйынчылык, зарылчылык кээ бир шариатта тыйылган нерселерге уруксат берет. Ошого биздин устаз, аалым, жаш аалымдардан шейх Эмир Андартеген деген фатва берди. Эгерде бир адам өтө муктаж болуп атса, андан башкага үй алуу мүмкүнчүлүгү жок, көчөдө калган, ушундай кыйынчылык менен кембагал, жанагы элибиздин аярлуу катмарындагы адамдар мамлекеттик ипотеканы ала турган болсо зарылчылык үчүн дурус деди. Бирок сиз ала албайсыз. Он бай ала албайт. Мен баламы алып бере албайм, мен өзүм ала албайм. Ал үчүн мен кембагал болушум керек. Ушундай кыйынчылык болуп калып атат. Ошон үчүн эгерде мамлекет тарабынан берип аткан ипотекалар, Аллахым разы болсун, азыр бүтүндөй Кыргызстанда ушу элдерди үй менен камсыз кылуу үчүн эми алардын түшүнүгү ошо. Ага берген, мамлекетке берген адамдардын пикири, совети ошол болуп атат да. Ошого биз да совет берип атабыз да. Мурабаха менен берсе адал болот, мамлекетке дагы, элибизге да пайда болот, не болот, жакшы болот. Эми Алла разы болсун, ошондой илгери мындай нерселер жок болчу. Элибиз үйлүү болуп калсын, арзан болсо дагы деп ушундай чыгарып атат. Бирок ушуну шарият жолуна койсок сонун болот. Аллахым разы болсун. Ассаламу алейкум устаз. Күйөөмдүн динден кабары жок болгондуктан фатва, муфтиятка барып илимдүүлөрдөн, алымдардан суроо талак маселеси оор экенин деле эч түшүнбөйт. Жахил адам кыскасы дейт. Токтом, бул мурда берилген суроо окшойт. Жок, бул мурда берилген суроо экен. Мен кайра жаңы келиптир да. Булар ошол талак маселеси боюнча кичине проблема болуп атышат. Анан талак маселесин мен ошо алымдар кеңешине же болбосо муфтияттын фатва бөлүмүнө барып маселени чечтириле десек, ол күйөөсү барбайт экен, призывать этпейт экен, баарын жахил экен өзү айткандай. Эми эмне кылабыз? Маселени чечсин. Мусулман болгондон кийин ошол мусулманчылыктын талаптарын аткарышыбыз керек да. Үйлөнүп атканда талак маселесин үйрөнүп коюш керек. Азыр ушул өткөндө айткам, ушуну ишке ашырсак жакшы болобу дейм да, ушул мамлекет тарабынан муфтият бир иштеп чыкса, ушундай сертификаты бар адам гана үйлөнсүн дегенчи. Бир 2 айлык курстан өтүп, кыз дагы, бала дагы ошол бир семинардан өтүп, бир укук коргоо орган тарабынан бирөөлөр келип, укуктук жагын үйрөтүп, бизге окшогон молдокелер бар, дини жагын үйрөтүп, 2 ай жүздөн кылып лекцияда окуп, анан сертификат берилсе, кичине тыйын кылып койсо мамлекетке акча түшөт. Анан ошондойлор, ошондой барлар анан үйлөнсө, ажырашуунун жолу азаят эле.
азыр ажырашуу аябай көбөйүп кетти. Талак деген нерсе жөн эле жанагы семереңки алмадай эле болуп калды, жеп атат, жөн элечи. Билбейт. Качан билип атат? 3 талакты айтып алгандан кийин анан билип атат, талак деген жаман нерсе экен депчи. Анын күнөөсү міне, биринчисинде ата-энеси ошол илим алып, өзү күнөөлүү. Эми булар акмак экен, булар арак ичип атат, булар дебестен жолдо деле бул адамдар өзлөрү билиши керек, жол эрежесин сакташ керек дебей гаилерди коюп коюп атпайбы? Эмес адамдар өзлөрү эле жол эрежесин карап түз айдаш керек болчу. Жок, бирок ошондой кылбайт экен да. Демек, ошондойго жаңы гаилерди коюп жол эрежесин сактаганга көзөмөлдөп тургандай эле биздин элибиздин үй бүлөнүн бузулбай сакталыш үчүн, балдар жетим калбаш үчүн ушул нерсени киргизиш керек болду. Адамдарга маалымат берип койсоң, жок дегенде ошо талак берерди эстейт да, ой, 3 талак берип койсом кайра жол жок экен дегенин билип, мага келип билип атат 3 талак ошондой экендигинчи, айтып койгон. Уктум эле дейт да, ажыраша турган адам ушу 3 талакты айтыш керек үчүн айтып койдум. Бирок кайра жашаганга болбой калат экендигин мен билбей атам дейт. Демек ошону атайын бир иш-чара болса ошо көтөрбөсө болбойт. Бек деген мен бир иним бар Нарында. 4 адам үйлөнгөн болсо 3-өсү ажырашып атат экен, сотко кайрылып атат.